Экинчи жубай каза болгон Курманбек Бакиев үн катып социалдык баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылды. Башымды кара туман каптап үй бүлөм менен аза тутуп калган чакта ар кандай кайрат сөздөрүңөрдү айтып жазып жатасыздар. Бул нерсе биз үчүн бардык байлык бийликтен да жогору турат. Сыртта жүрүп жалгыз эмес экенимди, жанымда мен жакшы көргөн элим бар экенин туюп сезип жаттым деп жазды ал. Бактияр абамды жолуктуруп калдым. Ассаламу алейкум. Ырчы Бактияр Токторов умра сапарынан видео жарыялап, барыңарга ушул жерге келүүнү насип кылсын деген билдирүү жасады. Белгилей кетсек, Бактияр Токторовго 8-9 январь күндөрү Бишкекте өткөн концерт учурунда ага умрага жолдомо берилген. Ырчы Тата Улан октябрь окуясында ок тийген көзү көрбөй калгандыгын айтты. Чыкпай калган ондон ашык ырларым бар. Ошол чыгармаларга убал болууда. Маданиятка салым кошкум келет деп жазган ырчы өзүнүн социалдык баракчасында. Шыршов менен иштеген Ибраев министр болору менен жарык кайра өчүүдө. Мындай пикирин депутат Тазабек Икрамов билдирди. Ошондой эле эл өкүлү силерди кызматтан албай эле жоопко тартыш керек деп сөзүн жыйынтыктады. Мына сиз кайра министр болуп келдиңиз. Ширшовдон малындагы, ошо малдагы кайра ушул нерсе кайталанып атат. Ширшов менен жолуккан маселеңиз боюнча канчалык кече жакында жолугуп интернеттерде жүрөт, канчалык чындык ушул? Депутат Алишер Эрбаевдин айтымында өкмөт кышка дайыр экендигин айтышкан. Биз деле элдин катарындабыз да, бизде да жарык өчүп жатат. Эртең менен 6:30да турсам жарык жок экен. Чай да иче алган жокпуз. Телефондун жарыгы менен кийинип жумушка келдим деди эл өкүлү. Мен эртең менен саат 6:30да турсам свет жок экен. Башкасы жок, свет жок, башка жок, чай да иче албадык. Ошол нерсе кыла албадык. Анан кийин телефондун жарыгы менен күйгүзүп, кийинип, сакал муртты алып жумушка кайрылдым. Ошто Муслим турак-жай кооперативинин жетекчиси кармалды. Анын үстүнөн 8 арыз түшкөн. Арыздануучулардын бири 1.600.000 сом үй алуу үчүн берсе, калган жарандар дагы ушундай чоң суммаларды үй унаа алуу үчүн алдаткан. Кумтөрдүн издөөгө алынган мурдагы аткаруучу директор аэропорттон кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Курманов 14 январда чек араны кесип өтүү учурунда колго түшкөн. Эскерте кетсек, Кумтөрдөгү коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгендиги айтылган.